Мекенчил депутаттық тобунун көчмө жыйыны Баткен облусунда өттү. Депутаттар шайлоочулар менен жеринде жолугуп, алар менен баарлашууда жергиликтүү тургундар жол, бала бакча, мектеп көйгөйлөрүн чечип берүүнү суранышты. Кадамжай районундагы бул эскилик жеткен мектеп толугу менен реконструкциялоого муктаж. Бир аз тарыхына токтолсок, номер 43 Бабур атындагы орто мектептин биринчи корпусу 1961 жылы пайдаланууга берилген. Азыркы кезде эскилиги жетип, авариялык абалда турат. Мектептин биринчи корпусу эскилиги жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кадамжай району Баткен облусу өкүлчүлүгү тарабынан мектеп окууга жараксыз деген акт түзүлгөн. Экинчи корпусу капиталдык ремонтко муктаж деген тыянак чыгарылган. Мына окшогонду карап туруп, силер мына балдарды көрдүң го? Ооба, көрдүм. Эртең побагылда бир нерсе болуп катуура бир жетиптирген болсо, балдардын бардыгы алып. Эми мына Баткен областында түшүнүп атабыз. Негизги маселенин бардыгы чек арага көңүл буруп кетип, буякка анча бир баягы көрүлбөй калып атат да. Депутаттар мугалимдер менен баарлашууда окуучулардын коопсуздугу жана сапаттуу билим алуусуна заман талабына жооп берген жаңы мектеп салууга мыйзам чегинде көмөк көрсөтөөрүн билдиришти. Ошондой эле номер 44 Дружба мектеби 1974 жылы курулган. Учурда анда 1000ге жакын окуучу билим алууда. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери иштеп келе жаткан имараттын урап түшүү коркунучу бар. Бул жер мурда китепкана болгон. Балдар саламатсызбы? Китепкананы бошотуп Балдарга кабинет окуган. Атадан ырыспен ысырамыз. Өзүңөр депутатыңар мектеп маселени көтөрүп келе жатат. Өткөрүүгө аракет кылган. Бирок министрдин тилекке каршы ийип коюптур. Өткөн жылы Кудай буйруса киргизбей. Окуучулар классканаларга батпайт. Жылытуу системасы да кичинекей. Ошондуктан биз жаңы мектеп курулушун күтүп жатабыз. Курулуучу кичинекейлер көтөрмө айланмагында Ак Суу дарыясына карап казык иш. Мекенчил депутаттык тобу көчмө жыйындын алкагында жергиликтүүлөр менен чогуу кереге кеңеш өткөрдү. Анда тургундар таза суунун тартыштыгы, бала бакча, жол өңдүү көйгөйлөрүн ирети менен тизмектешти. Кыргызстан айылдарында жер асты суу көтөрүлүп, бир топ жерлерибизден суу чыгып, экинге жарабай калганда ошону өлкөлаш керек. Ошого бир экскаватор заказ кылган элек. Бул сөз берип кеткенинде сөз акырда кийин начальниктер сөз жооп берип койсо. Мана өзүңүздөр келдиңиздер, үч коргондон Кадамжайга чейин 10.000 гектар таза тегиз жер бар. Агер биз канал курсак, предварительный проект болгон, былтыры көчмө жыйын, айыл чарба жогорку кеңештин көчмө жыйыны дагы муну макул деп зам фин отделден келип заместители акчаны бөлөбүз деп, бирок бүгүнкү күнгө чейин бөлүнбөй калууда. Жаш элек толук эмес орто мектебинде, номер 78 мектебинде маршрутка менен каттап окуйт биздин балдар. Жол кире акысы 350 сомдон. Аралыгы 7 километр. Экинчи бөлүгү Өрүкзар орто мектебинде окуйт. Жол кире акысы 500 сом. Узундугу 9 километр. Ал жерде 150 окуучу окуйт. Транспорттук маршрут менен катталып. Бардыбыз максатыбыз бир командабыз, биз жетекчилер, жогорку кеңеш биздин мамлекетибиздин өнүгүп өсүүнүнө салым кошуп, элибиздин жашоо турмушунду оңолтуу. Соңунда депутаттык топтун өкүлдөрү Кадамжай районундагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн абалы жана мыйзам, токтом, мамлекеттик жана муниципалдык программалардын аткарылышын көзөмөлгө алуу менен жогоруда айтылган маселелерди мыйзам чегинде чечүүгө жардам берерин ырасташты. Мекенчил депутаттык тобунун мүчөлөрүнө, менин кесиптештериме чоң ыраазычылык билдирем. Биздин биринчи көчмө жыйын касиеттүү Кадамжай районунан башталганыга дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдирип кетем.